кетти, анан эми монтип ушинтип кармап алчу элем, монтип кармап анан кайра саап өздөштүрүп атам. Эми элге дагы ушу жакшы неметейин деп мына мынтип укурук деген болот бул. Укурук менен кармайм. Нарын районунун Орто Нур айылынын тургуну Бактыгул Мукамбетов акыркы 4-5 жылдан бери жарым жапайы саналган топозду багууну колго алган. Учурда анын чарбасында 10 чакты топозу бар. Жаз алды менен алар төлдөй баштаганда бирин кармап, сүтүн саап, көрүнү чечкен. Тазабай сааш керек топозду. Азыркылар болсо чыкпайт экен деп коет да. Ушунча саат экен мынакей. Мынакей мен момча сүт саап алдым. Болду ушул. Дагы көп чыкты бул. Ушундай болот экен. Эми аз эле чыгат. Аз эле чыгат. Бир чыныгы эле ушундай. Бир чыны анан көнгөндөн кийин көп чыгыш керек. Канча мал алсайсыз? Эми муну 2 мал эртең менен кечинде саап алып атабыз. Уй сыяктуу эле. Уй сыяктуу эле. Кээде 1 мал саап коем, тиги баласынын эмисин деп. Анан мунун эми дарчылык касиеттери бар дейт экен. Сүтүн кээде мындай ичип алабыз. Бир сааганда топоздон 1 литрге жетип жетпеген гана сүт чыгат. Бир күндө 2 мал саалат. Деги эле топоз тоо ташта жүрүп, кол карап малчынын жыйган тойтун жей бербейт. Мындан улам анын курсагын жакшы тойгузуп, уй сыяктуу сүттү көп саап алуу мүмкүн эмес. Антсе да анын бир чыны сүтү уйдун бир чака сүтүнө тетедешет тоолуктар. Анткени анын калориялыгы жогору болуп өтө кою келет. Эми айрандын немеси дарчылыгы жакшы болот экен. Балдарга айранды уйтуп беребиз, дарчылыгы жакшы экен. Неберелериме баардыгына уйтуп берем. Немеси ден соолукка жакшы экен. Топоз тоо башында байырлагандыктан жеген азык чөбү дагы өзгөчө. Мындан улам эти менен сүтү, айраны кубаттуу болуп, даамы өзгөчө. Андыктан адам ден соолугуна тийгизген пайдалуу жактары да көп. Эми бул мына топоздун айраны курсакты тогумду алып жүрөт экен. Мен кечке кой кайтарам. Ош жерден үшүбөйм да ачка болбой келем. Анан ушинтип ууртап ичейинсең, уурталбайт, кашык менен ичкенге туура келет экен. Бир анан майлуулугу жакшы болот экен. Майлуулугу ушу бул каймагында алып койдум эле сары болуп турат экен. Мына мындай болуп калың турат экен. Сары болот экен, монтип сары болот. Бул топозду арытып саап, сепаратор менен тартып май кылабыз десе, ага уйдун сүтүн кошпосо өтө турган эмес экен. Топоздун сүтү ден соолукка пайдалуу болгону менен аны колго багып сүтүн саап алуу машакаттуу иш. Деги эле акыркы жылдары теңир тоолуктар топоздун санын көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бура баштады. Бул аракетке топоздун этине болгон талап коомчулукта күч алганы жана тоолуктардын кирешелүү бизнесине айланганы себеп. Эсенбек Ысталбек уулу, Бексултан Бактыбек уулу, жаңылыктар.